Кыш мезгилинде күч алган курч респиратордук ооруларга байланыштуу бейтапканаларга кайрылган балдардын саны көп болууда. Мектеп окуучуларынын кышкы каникулуна байланыштуу балдар эс алуучу борборлорго көп чогулуп, анда сасык тумоо жуктуруп алышкан. Муну эске алып, саламат сактоо министринин атайын буйругу чыккан. Ага ылайык ак халатчандар иш ордунда болуп, бейтаптарды тынымсыз кабыл алууда. Төрөлгөндөн баштап бизге основной 6 жашка чейинки көбүрөөк балдар кайрылып атат. 6 жаштан 14-17 жашка чейин деле кайрылышып атат. Температуралары высокий болуп келишип атат. Температура менен, жөтөл менен келишип атат. Шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мамановдун айтымында кабыл алуу бөлүмүнө 580, сынык жаракаттар бөлүмүнө 250, хирургияга 80, кулак мурун бөлүмүнө 150 киши кайрылган. Дарыгердин айтымында бейтаптардын кайрылуусунун негизги себеби күндүн жылуу болушуна байланыштуу. Себеби күн жылыганда вирустук оорулар күчөйт экен. Күн ысыганда өзүңүздөр билесиздер, балдардын баардыгы эшикке чыгат, азыр каникул болуп атат. Азыр оюн зооктор көп, үйдө отура алышпайт, бири-бири менен контакт көп. Оюн зоок азыр центрлерге барсаңыздар, баардыгы ойноп атат. Чүчкүргөнүн деле, быршылдаганын деле ошодон бири-биринен жугуп, анан грипп деген вирустан ошондон көбөйө баштайт. Башка жеке жана мамлекеттик мекемелер жаңы жылга байланыштуу узагыраак дем алса, бейтапканалар кадимки тартипте иштейт. Мындай иш тартибин ак халатчандар календар боюнча деп коюшат экен. Тагыраак айтканда 2-январдан баштап дарыгерлер иш ордунда болууга тийиш. Больницалар круглосуточно өзүнүн режими менен иштеп атат. Үй бүлөлүк дарыгер медицина борборлор эртеменки 8-ден кечки 6-га чейин иштеп атат. 6-күнү жана дем алыш күнү болсо, булар саат 2-ге чейин иштейт. Бул баягы баштапкы санитардык жардам көрсөткөн деңгээлинде. Больницалар болсо өздөрүнүн штаттык режиминде иштейт. Ак халатчандар сасык тумоо күч алганын билдирүүдө. Илдетке көбүнчө балдар кабылып, медициналык жардамга муктаж. Бейтаптардын көптүгүнө байланыштуу айрым учурларда узун кезек күткөндөр дагы катталууда. Көп кезек болгон бул Бишкек шаарында биздин 3-чү балдар ооруканасында көп кайрылып атышат. Анан республикалык жугуштуу оорулар клиникасына көп кайрылып атышат. Анан эгер анын ичиндеги ооруларды карап көрсөк, булар жанагы айтып кеткен ОРВИ, грипп боюнча кайрылып, баягы дене табынын көтөрүлүшүнө, жөтөлүп калганына ошондой арыздар менен келип көрүнүп кетип атышат. Номер 3 шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасына күнүнө 500дөн ашык бейтап кайрылса, мунун 50-60% жаткырылып, калганы амбулатордук дарыланууга жиберилүүдө. Республика боюнча сасык тумоого кабылгандардын көрсөткүчү боюнча ири шаарлардын ичинен Бишкек алдыда. Адистер аталган илдет кадимки көрүнүш экенин белгилеп, чочулоого негиз жок экенин билдирүүдө. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.